мен сіздерге сөз бердім элем ошо жарнамалык блокко чейин. Бизде конокто Айбек Шаршымбаев. Айбек мырза, айтып берсеңиз, мына бул үйлөрдөн канткенде көбүрөөк жайылат, канткенде биз өзүбүзгө кайтып келебиз деген бул чындап эле абдан терең жана уламдан улам ортого салып талкуулана турчу маселелер. Мен болсо азыр технология тууралуу сүйлөшкүм келет. Өзүм дагы мына кечегиде үй салам деп баягы эл катары биз да жүрөбүз да, ошол ой мененчи канткенде сарамжалдуу болот, канткенде экологиялык таза болот, канткенде өзүм эң негизгиси өзүм ушул үйдүн ичине киргенде сиз айткандай бир башкача энергияга душар болом. Себеби менин үйүм, менин чебим, мен өз жок дегенде ушул жумуштун баарын бүтүрүп кечкисин өз үйүмө барганда бир башкача өзүм жан дүйнөм рахат алгандай болот депчи. Мунун баардыгын мен жеке саман үйдө болот экен билип турам, бирок кооптонуулар тууралуу айтып берсеңиздер. Сиз кезиктирген адамдардын жолугуп сүйлөшүп канчадан бир тарап жүрөсүз да. Ошо топ бир 5 маселе жаралат, ошону бөлүшүп берсеңиздер. Бул кандай болгон чоочулуулар? Жакшы, жабдан жакшы суроо мындай да. Баягы кыргыздар вообще биздин кардарлардын баардыгы тең эле биринчи баягы суроолору билбеген адамдар. Анткени саман үйдү көбү билбейт. Анан саман үйдө эле баягы эски урпураган, чаракасы кеткен, оор мындай башкача үйлөрдү элестетет да. Анан биздин баягы саман деп үй деп айтканыбыз биз чынында пресс-подборщик деп коет, баягы түк самандан алып салабыз да. Кадимки эле түк саман. Кадимки эле түк саман. Эмне саман? Арпа саманбы, буудай саман? Арпа саман колдонбойбуз. Арпа саманды анткени анын жашоо убактысы же аба ырайына таасири эметкенде тигенде ал бат эле упуранып жок болуп калат. Ошон үчүн биз көбүнчө буудай саман. Буудай саман. Жалаң гана буудай саман менен. Мен да эме да өзүңөр да салсаңар дагы дайыма буудай саман менен иштесеңер силерге өзүңөргө жакшы болот да. Анткени ал убакыты абдан чоң. Иштегенге, жашаганга. Анан арпа саманды көбүнчө баасы кымбат болот. Анткени малга беребиз, анан тигинтебиз, минтебиз деп арпа самандын баасы көбүрөөк. Буудай саман эч кимге кереги жок. Мындайча айтканда, эч ким албайт. Эч кимге кереги жок. Ал эме эгин чапкандан кийин дагы алып кетет, калганы калат бүт ошол бойдон. Анан биринчи кооптонуу баягы маселе бул таң калыштуусу бул өрт. Өрттөн кандай болот деп сурашат. Эгерде YouTube'да Google'да изилдеп, орусча, англисче изилдеп көрсөңөр, бул чында баягы жакшы пресстелип, анан сыртынан лай шуак менен 2-3 жолу шуалган эме эч качан күйбөйт, өрттөнбөйт. Алга чында просто доступ эме кычкылтектин эмеге жок, күйбөйт. Кычкылтек жок, аба жок ичинде. Аба жок. Аба жок болгон үчүн күйбөйт. Экинчиси чычкандар. Кайра эле мен айтам да, мен көп күлөм, чычкандардан коркушат да, чычкан уюу болуп кетет, анан тигиндей, анан мындай деп, анан сетка тартып бер, анан биз баягы биздин тажрыйбада канча жолу тамсалдык, бирок чычкандар деген бул маселе, бул экинчи маселе, бул сен үйүңдү туура салсаң, ал жерге чычкан кирбейт. Эгерде сен туура эмес салсаң, кирпич, бетондон салсаң да, ал жакка чычканың да келет, баары келет, балекеттин баары келет. Ошол үчүн бул деген технологияны туура сакта, кирпич, бетондо сен технологияны сактасаң деле эптеп-септеп бүтүрүп аласың. Бул жерде сен технологияны кичине мындай кылдаттык менен карап, ошол адистер менен акылдашып, өзүң салсаң, адистерге салдырсаң, андан бетер жакшы, алар баарын тактап кетет да. Ал жагы бир. Үчүнчү маселе бул жер титирөө. Жер титирегенде сейсмоустойчивость, анан сейсмикасы кандай болот. Анан мен күлөрүм, жер титирегенде бул жер титирөө өлтүрбөйт да адамдарга, же залакасын тигизбейт. Ал материалдар, ошол бетон же кирпич же башка. Анан мен менен баягы архитекторлор менен да сүйлөшкөндө биз алар айтышат, канчалык үйүңүз оор болсо, жер титирөө болгондо ошол масса келип баягы урунганда ошондо ыргыйт да, баягы кирпичтери, бетондору эме. Саман үй 15 эсе тиги бетон кирпич үйгө караганда жеңил. Ошол үчүн анын эчтекеси кулай турганда эме штукатуркасы жарылып кетер, баягы калган эчтеке деле болбойт да, эми баягы 12 эле балл болсо өмүргө кооптууну алып келбейт да. Алып келбейт. Ошол. Дагы кандай маселелер бар? Эми шамал дешет, эми биз азыркы мезгилде баягы жасаган үйлөрүбүздүн баардыгын тең ошол шамалга ылайыктап эле жасап атабыз, баягы эме. Анан
Европада болсо, Англия, Америкада булар уже тетиги 5 этаж, 9 этаж, 10 этаж үйлөрдү салып атышат. Самандан. Анан ипотекага бергенде мамлекет дагы айтып атат, сен ушундай туура технологияны тамдаган үчүн мен өкмөт сага процентти мен төлөйм. Сен баягы эң негизги карзыңды төлө, суммаңды, процентиңди 10 жылдыгын мен төлөп берем депчи. Бул абдан мындай Британияда ушундай эмелер менен жылдырып атышат да. Анан алар чынында бир компания келет, 20 күнүн ичинде 5 үйдү салат дагы кете берет. Кызыктырат экен аны. Абдан кызыктырышат. Бизге Германияда бул үйлөр абдан кымбат. Литвада 2000 евро бир квадрат метри. Биздики болсо саман үй десең, эмнесине акчасын сурап атасың, бул топурак менен эле эме экен го деп саман деп күлүшөт да. Анан мен айтам, анда сиз өзүңүз салгылыңыздар, бекер эле депчи. Анан көбү сурайт, эмнеге бул үйлөр мындай кымбатыраак чыгат деп. Биз эми квадрат канчадан алып атат мырза? Эң арзан үйүбүз квадраты $300 болгон. Кымбат үйүздү айтпай эле коеюн. Анткени ал баягы заказ. Ал киши абдан мындай көп нерселерге маанисин берип, абдан мындай эски үйгө окшоштуруп биз жасаганбыз. Абдан көп убакыт кеткенде, баягы канчалык убакытың көп кетсе, ошончолук үйдүн баасы да кымбат болот. Наркы да көп өтөт. Анткени саман үйлөрдү эң бат салган үйүбүз бул 20 күн болгон да. Эң чоң узак салган үйүбүз 1 жыл болгон. Ошол элестеткиле, сиз 20 күнүн ичинде 5 балага төлөгөн акчаңыз же 1 жылда 10 балага төлөгөн акчаңыз. Ошондон эле эсептесек, айырмасы абдан чоң чыгат да. Эми үйлөр ар кандай болот. Ошол коптоолордон дагы бир экөөнү белгилеп кетем. Бул үн, добуш изоляциясы, үн изоляциясы жана жылуулук. Ошол боюнча дагы айтып кетсеңиз. Ооба, бул анткени бул самандын бир жакшы жери, касиети бул жердин энергиясын алып, анан күндүн энергиясын алып, өсүп чыгып бизге дан берип, биз унун алып, чыргап, будайды алып жеп атабыз. Анан ошол самандын өзүндө эмне деген энергия сакталып турат. Анан мынтет да, эгерде ошол самандай жыгачтан жасасаңар, ошондой нерсени дейт. Бул саман 4 эсе адан бекемирээк болот да, анткени структурасы да башка бир элементтер бар, ошолордун бекемдиги бар да. Эгерде биз баягы саман үйлөрдүн эң кичинекей дубал, ичке дубалын биз 20 сантиметр кылдык, анан эң калыңын биз 60 кылганбыз да. 60 сантиметр баягы дубал, ичи бүт саман, түк саман болгондо, андан баягы шумоизоляциясы абдан жакшы да. Сыртта эмне болуп атат, айнектериң жакшы, баары жакшы болсо, сыртта эмне болуп атканын укпайсың да. Добуш угулбайт. Жылуулук жагынан айтсак, эгерде 40 сантиметр биздин үйлөрдүн 40 сантиметринин дубалы бул 1,5 метр кирпичке тете да. Анткени эми элестетип көргүлө, 1,5 метр кирпич дубалды ошондой жылуулукту сактаган үчүн жасаш үчүн эмне деген энергияны сарптайсыз. Анан мен түшүндүргөндө айтам да, философияда бир кирпич сиздин үйүңүзгө барып дубалыңызга туруш үчүн 20 колдон өтөт. Ошол 20 кишиге баасы да ошол жараша. Акча кошулат. Ал бир болгон, андан экскаватор менен жерден алып, топурак эмени салып, бензин КамАЗга жүктөп, заводко алып келип, аны бышырып, көмүр жагып, абанын баарын булгап, аягында алып келип коесуз. Ал бир. Ал мөөнөт өттү, 30, 40, 50, 100 жыл өтсүн. 100 жылдан кийин ал кирпич упуранды болуп түштү. Андан кайра аны тазалап, полигон же болобу, же мусор болобу, ошол жака алып барып, аны жок кылыш керек. Жок болбойт дагы да менен. Бетондор билбейм кандай болот, мен тажрыйбамда жок, баягы бирок эски үйлөр бузулуп атканда мен карап турам да. Эски үйлөрдүн биздин көбү баягы самандарын биз кайра алып туруп эле, жибитип туруп эле кайра колдонуп кетебиз. Анткени топуракты кайра колдоно беребиз. Саман кирпичтер болчу илгерки, ошолор төө кирпич, ошолордун баарын кайра колдоно беребиз. Таштарын кайра эле ошол өзүбүздүн салып аткан фундаменттерге салабыз, анткени биздин үй 10 эсе жеңил, 4 эсе, 6 эсе жылуу. Эгерде сиз чынында туура салсаңыз, күн бетке каратып, баягы эменин баардыгын тең туура кылсаңыз, сизге оттун деле кереги жок. Күндүн жылган энергиясы, күндүзгү берген энергиясы сиздин үйүңүздүн жылытып койгонго жетиштүү.
Вау. Аны менен сиз түн ичинде ошол эртең менен күн чыкканга чейин сиз аны менен жат эме сонун да. Биздин саман үйлөрдө да отопление жок болгон күндө да биз салып аткан күндө салафан менен жаап койгон айнектерде ичинде суу тоңбойт. Нолдон ылдый түшпөйт. Салып Салынып атканда, салып бүткөндөн кийин деле биз 3 жума, 3 ай кетип калып, кайра келип атканда деле биз карап аттык да. Ошол эле суу же температура канча болот, кандай болот, ал өзгөрүшсүз да. Анан бир нерсе бар. Кирпич үй сиз салгандан кийин же бетон үй салгандан кийин аны жылытыш үчүн 2-3 күн жылытышыңыз керек. Ал бара жылып анан бар бир температура келет, анан сиз анан кармап турушуңуз керек. Саман үйдө сиз келдиңиз, бир саат. Отуңарды жактыңар, ары бери чайыңарды коюп эметкичек деле үйдүн ичи жылып калды. Балбылдап калат да. Ал Саман да себеби. Анан көбүнчө биздин үйлөрдүн баягы өйдөнкү эмеси бийиктиги биз 4 метр, 5 метрге чейин бар. 5,5 метрде болгон салган үйлөрүбүз бар. Потолоктун бийиктиги? Потолоктун бийиктиги 5,5 метрге чейин бар. Меники 4 метр. Эмне канча бийик ошон? Анткени баягы мындай да, эгерде сен ушунчалык салып аткандан кийин 4 метр баягы ошондой элестеткиле, дубалың жылуу, баары жылуу, жумшак. Ал салгың келет да. Боз үйдү элестетип эле салгыңыз келе берет да. Баягы боз үйдүн ичине кирсең абдан чоң го түндүгү. Бир мындай аба көп болот экен да, мындай. Абдан аба. Дем алган жагынан бизге мынау пандемиядан кийин абдан көп кишилер чала баштады. Кандай болуп атат, мындай болот. Биздин балабыз аллергиясы бар, астмасы бар, анан жөтөлөт эме дегендер. Анан биз айтабыз, анда ошондой үйлөргө эчтекесин сырдабай, эчтеке баягы биз шыбап беребиз, топурак менен ошол үйдө жашаңыздар депчи. Потологун болсо жыгач менен кылып беребиз, пол жыгач. Ошондо бүт тең таза, эч кандай химия жок. Ошондой үйлөрдө бизге айтышты, балдарыбыз таблетка ичпей калды аллергиядан. Ооба. Ошол маселе бар, ооба. Ооба. Анан бул азыр эле сиз айткандай, баягы менин үйүм, менин чебим деп биз баягы анан чеп десек эле биз баягы бетон, кирпич элестетип эле эметебиз да, бирок чында мен азыркы күнү мен ойлойм, биздин өзүбүздүн үйүм бул менин кечинде бар эс алып, эртеңки жумушка даярданып, баягы телефонго биз зарядка сайгандай заряд бере турган нерсе да. Анан бир профессор бар, Широков деген Евгений. Бул Орусиядан профессор, Белоруссияда жашап, ошол баштаган. Бул саман үйлөрдү ошол баштаган 20 жыл, 30 жыл мурун. Кыргыз дүйнө жүзүндө 1,5 миңден ашык үй салган. Ошол киши айтат да, бул бир гана саман үй сиздерге биопозитивный энергия бере алат. Кирпич 15% алат. Саман үй эркинде эски топурак менен үй 10%ке чейин, 5%ке чейин алып коет экен энергияны. Бетон үй 20% энергияңыз тартып алат дейт. Адамдын. Сиз бетон квартирага кирсеңиз, сиздин 20% энергияңыз тартып алат да. Анан жыгач үй бул 0, эч кандай энергия бербейт дагы, албайт дагы. Анан бир гана ошол саман үй, туура жасалган саман үй, тоголок үйлөр 15%, 20%ке чейин сага энергияны кайра кайтарып берет экен да. Анан жанагы аурабыз оңолуп, уктаганыбыз оңолуп туруп, мындай иштегибиз келип энергиябыз толуп турат да. Тоголок үй деп атпайсызбы? Тоголок үйлөр саласыңарбы же? Тоголок үй биз сала элекпиз, бирок биздин технология менен Жыргалаңда көлдө биздин жакшы байкебиз бар, Эмилий Баков деген, ошол байке салган. Анан абдан азыр жыргап, кандай эмне деп атат ошол эме? Абдан башкача бул энергиясы жакшы экен, салгандан бери абдан кандай десем, кубанычта да. Анткени башында ишеним болбой аткан да, кандай болот, эмне кылып атасың, эмне балекет кылып атасыңар деп, анан бизди карап жүрүп, технологияны салып бүткөн эметкенден кийин анан салам деп салып баштады, салды, консультация берип атты, айтып атты, кандай болот. Азыр 2 жыл, 2-нчи жыл кетип баратат, абдан эле кубанычта да, сонун экен деп. Тиги боз үйдүн формасы тегерек, тоголок эмес, тегерек эмеспи? Анан бизде болсо кыргызда үй салып жашаган эмеспиз да, тик бурчтуу үйлөргө кийин орус эли менен кошо үй салып баштадык. Анан балдарды тарбиялоодо деп атпайбы? Бурчка койсоң, бурчка кайсы жерден бурч жок болсо кайсы жерден коесуң? Орус маданиятында болсо бурчка эмне коет? Себеп дегенде ал жакта баягы иконалар турчу да. Ошол анан балаңды барып коюп,
анан балаң ошого барып туруп күнөөсүн сезип, анан ошол иконалардын түбүнө барып башын ылдый салгандан кийинки тарбиялоо да негизичи ошол методика. А бизде дагы бир легендасы бар, ошол бурч дейт. Бул бурч, тик бурч. Бул үйдө энергияны мындай соро турган жер да. Эгерде баланы баягы тентек кылып атса, алып барып терге коюп койсоң бурчка дейт. Ал бала дейт, бат эле эсине келет, анткени ал баланын энергиясын дейт бурч тартып алат деген маселе бар да. Анан ошол үчүн биз салган үйлөрүбүздө бурч жок кылып да салабыз. Ошол эле тик бурч болсо, бирок бурчту мындай жылмалап кыйтабыз. Айнектердин баягы бурчтары болот эмеспи? Аларды да мындай тоолоктоп салабыз да, жылмакай кылыпчы. Анан абдан көп элге жагат да, баягы эскиче сонун болуп турбайбы, көрсө ушундай адам бар, өзү түшүнбөйт да, анткени биз тик бурчубуз жок. Биз өзүбүз бүт Кудай бизди Алла таалам жараткан. Мындай баардыгы тең мындай сыйпа, жашнакай болуп келет да. Анан биз там салганда да ошого аракет кылабыз да, мындай бурчтарды алып салганга, тик бурчтар болбогонго ушундай кылганга аракет кылабыз. Айбек мырза, анан үйдүн көлөмүнө жараша, заказчиктин берген койгон максаттарына жараша мөөнөттөр тууралуу, анан канча киши иштейт, канча убакытта бүтөт, ушул тууралуу дагы айтып кетсеңиз. Мисалы, 2 этаж, 2 кабат үй салса болобу? Болот. 2 кабат үй салса болот, бирок биз айтабыз, 2 кабаттын эмне кереги бар? Эмне кереги бар? Сиз далилдеп, эгерде баягы заказчик айтат да, менин жерим тар деп баштайт. Анан жериң канча десең 10 сотук дейт да. Анан мен да абдан эле жакшы чоң кенен депчи. Анан адамдар мындай өзүнө маселе коюп, анан биз айтабыз, эгерде сиз акчаңыз көп болсо биз сала беребиз. Анткени канча 2 этаж дегенде эле бул маселе чыгат. Перекрытие деген бар, анан лестничный проход деген бар, тепкичтерди коюшуң керек. Анан ошол бийиктейт. Үй бийиктеген сайын анын үстүндө иштеш кыйыныраак. Эгерде жапа кичирээк там сала турган болсо, ал башка сумма. Мөөнөт үй деле ошондой да. Эгерде мен айтып атпаймынбы, эң бат салган үй 20 күн болсо, баягы биз внешний контур деп коет, жылуу контур деп коет да. Баягы биз үстүн жылууладык, астын жылууладык, тегерегин салып бердик, ичине отоплениясын коюп бердик. Ал заказчик айтты, калган өзүм кылып алам деп. Биз басып кете бердик да, баягы өткөрүп бердик жумушту. Эгерде дагы биз иштесек, дагы балким 15-20 күн иштемекпиз. Ашып кетсе, 2 айда үй бүтмөк. Айтып атпаймынбы, биз 3 бала 3 айдын ичинде бир үй салганбыз. Кышында 1-октябрда баштап 29-декабрда бүтүрүп бергенбиз. Кышкы сезондо. Кышкы сезондо чоң үй болсо, ал эмеси дагы каражаты да чоң болот, анан размерлери чоңойот, ошого ылайыктап, анан мөөнөтү да чоңоюп келет. Анан бул дагы канчалык баягы салып аткан жерде эмне материалдар бар, кандай нерселер бар, ошолорду деген жакын алып келе аласызбы, алып келе албайсызбы? Бизде азыр кардарлар бар, Алматага чакырып аткандар да бар да, Алматага келип салып бергиле. Биз Алматанын эмесинде каерде экенин, кандай экенин, кайсы логистиканы ойлошуң керек, канча киши алып барышың керек, кандай алышың керек. Ошонун баардыгы тең. Бирок чынын айтам, бул үйлөр абдан чын эле бат салынат. Анан баягы жылуу жумшак үй дегенди эмесинин маанисин ушул жерден, ушул саман үйлөрдөн түшүндүм да. Жылуу дегенди түшүнчүмүн, жок жумшак дегенди такыр түшүнчү эмесмин да. Кантип үй жумшак болот депчи. Болот экен да. Көрсө болот экен. Бул анткени 19 градуста же 20 градуста сен өзүңдү ушундай комфортный эмеде кабыл алганың кирпич үйдө 19 градус мындай калчылдатат, суугураак. Бул үйдө 16 градус болсо деле сен мындай суук болбойт да. Чырыкпайсың. И кайра эле ошол келип туруп эле күн ысыганда баягы 28 градус болсо саман үйдө отура бересиң. Мындай эчтеке кондиционер кереги жок. Кондиционердин кереги жок. 28 градус кирпичный үйдө отура албайсың го деп атам да, таш ысыганда башкача ысыйт да. Бунун эмеси касиеттери башка да, ошол жумшак дегенди ушул жерден түшүндүм да. Кандай сонун? Айбек мырза, анда Facebook баракчаңыз бар, Бар. Ошол жактан биздин көрөрмандарга да кайрылып кетсек болот. Кимде ким бүгүнкү биз козгогон темага, самандан үй салуу технологиясына, саман үйдүн энергиясына, жанагы сиз айткан касиеттерге кызыккандар болсо, кайрылыңыздар. Айбек Шаршембаев, мен оюмча мен сизге жазгам, Facebook'та да барсыз, ар дайым байланышта. Анан ошол касиет деп калдык, биз ошол өзүбүздүн өздүк касиетибизди жарым жолдон жоготуп ийбейли, эл катары сакталып калат деген коркунуч менен
бир гана коркунучтун тили менен коркунучтун энергиясын жашабай ошо коркунучтарга карама каршы бир мындай сүйүү тилине өзүбүздү өзүбүз түшүнүү тилине өтсөк деген ойду айтат элем да ошо биздин эфирде ушундай маселелер козголот. Ардактуу көрөрмандар, Айбек Шаршымбаевга ыраазычылык билдиребиз жана эфирибизде мындан ары идеялар кайдан жаралат жана идеестезия деген түшүнүк бул эмне жана кандай ошонун ыкмаларын чогуу көрөлүчү сиз менен.